Ассаламу алейкум, мекендештер, байкелер, жигиттер. Роликтин башында мен силерге бир подключашка паркты сунуштайт этейин. Эксперт деген парк бар. Эксперт паркка подключение болсоңор, условиясы 3 условиясы бар. Кааласаңар 55 сом төлөп иштесеңер болот суткасына, комиссияч. Кааласаңар 2% комиссия менен иштесеңер болот. Кааласаңар ар бир заказдан 4 сом төлөп иштесеңер болот. Вывод боюнча тынымсыз вывод. Выводка 10 сом төлөйсүңөр. Кааласаңар жанагы 55 сом төлөгөндөн кийин вывод, по-моему, бекер чыгат да. Суткасына 55 сом төлөп иштесеңер, выводка 10 сом төлөйсүңөр. Жана ошондой эле круглосуточный поддержкасы бар. Подключение полный Россия, бүткүл Россия боюнча, бүткүл Кыргызстан боюнча кылат. Эме подключение болор менен балансыңарга 100 сом түшөт. Эми иштеп эметип алгангачы, разгон берип алганга. Жана ошондой эле ар бир алып келген досуңар үчүн силерге 1000 сом түшөт. Эксперт парктын полный байланыш номерлерин, контакттарын полный эмеге описанияга коё кетем. Ушу ылдыйда окуп кетсеңер болот, условияларын полный. Ошол ким парк издегендер болсо, ошо эксперт паркка кошулуп иштей бергиле. Эксперт парк бул чисто подключашка. Байкелер, жигиттер, такси коллегалар, особенно такси кызматында иштеген мекендештер, навигация темасы боюнча навигация более-менее жакшы иштеш үчүн телефонду туура настройка кылыш керек. Мен дагы навигациядан кыйналгам. Акыраягы ушул настройкаларды кылгандан кийин шүгүр телефон навигация жакшы иштеп калды да. Мен сим картам Теле2 сим карта, оперативный память 8 гигабайт телефондун. Жана ошондой эле мекендештер, таксиге кандай телефон алам дегендер үчүн таксиге Android телефон только оперативный памяттери 8 гигабайт, 12 гигабайт жана ошондой эле 16 гигабайттыктары жакшы да. Баалары кымбат болот бирокчу. 12 гигабайттык оперативныйлар примерно 25тен өйдө башталат да. Оперативный память канча күчтүү болсо, телефонда ошончо кымбат болот. Желательно ушундай 12ден өйдө оперативка алсаңар, таксиге вообще ойлонбойт да, катыбайт. Жана ичиндеги кереги жок нерселердин баарын өчүрүп коесуңар, ичине только Яндексти калтырасыңар, болду, смело жүрө бересиңер. Күчтүү телефон по-любому күчтүү да. Жана ошондой эле электронный путевой лист боюнча мекендештер номерди жаза кетем. Электронный путевой лист алам дегендер болсо, ылдыйкы номерлерге кайрылсаңар болот. Роликтин астына жазып коем. 700 сомдон болот путевойдун баасы. Мен айтсаңар 700дөн кылып берет электронный путевойду. Кеттик анда мекендештер. Өзүм телефонумда азыр могу иштеп жүргөн Яндекске да бул өзүнчө ушул настройкаларын көрсөтө кетейин мекендештер. Силерге да кылып көргүлө ушул настройкаларды, может силерге да жардамы тийип калат. Мына эң биринчи настройка мекендештер, могу телефондун настройкасына киребиз. Сети интернетке киребиз. Бул жерден сим карта и мобильная сетьке киребиз. Моякта меники Теле2 сим картам, Теле2га кирем. Могу настройка өзү негизи Теле2 сим картаныкы да. Башканыкын билбейм, башка эмелер оператордукун. Бул жерден мына могу точки доступа киребиз. Моундай жер чыгат, көрдүңөрбү? Ушуну басабыз. Бияктан мына могу названияны биринчи тамгасы чоң тамга интернет деп жазабыз мындай. Муну ок кыласыңар. APN-дики тоже интернет деп жазасыңар. Имя пользователя тоже интернет деп жазасыңар. Могу тип аутентификации дегенди киресиңер. Моякта көбүндө папта турат. Ушуну чапка коесуңар. Чапка коюп. Протокол APN деген жер бар. Могу протокол APN-ди могу үчүнчүсүнө коесуңар, көрдүңөрбү? Көбүндө могу 1де же 2де турат да. Үчүнчүсүнө тип APN-ди мындай болуп жазасыңар. Бул негизи көбүндө автоматически турат, көбүндө жакшы күчтүү телефондордо. Болбосо мындай кылып дефолт, үтүр, сапыл деп жазып туруп ок. APN-ди түшүндүрдүм. Протокол APN роумингге тоже үчүнчүсүнө коесуңар. Ылдый түшөбүз. Моякта канал деген жер бар, көрдүңөрбү? Каналда. Каналга киребиз. Көбүндө моякта не указан деп турат. Мындай не указан. Не указанда галочканы алып туруп, ана могу LTEден баштап кете беребиз, галочка коюп келип, могу F до B-га чейин, F до B-га уже койбойбуз. Могу HRPDге чейин коюп келебиз, F до B-га койбойбуз. Анан күчтүүрөөк жаңы телефондордо мындай эме да бар. NR деген жер бар, могу оперативный памяти күчтүүрөөк телефондордочу. Могу NR-ге да галочка коебуз, бул типа 5G да. Буга да ок кылабыз. Мына момунча канал пайда болду, көрдүңөрбү? Могу баары интернет каналдар.
тип MVNO деген мону AMC-ге коебуз. Көбүндө моякта нет деп турат да, мону AMC-ге коюп туруп тоже ок. Андан кийин значение MVNO деген автоматически 25020X дегенге туруп калыш керек да. Если турбаса, анда вручной кылып жазасыңар, ушундай кылып ок кыласыңар. Анан үстүндөгү 3 точканы басып сохранить кыласыңар обязательно. Анан момундай болуп сохранен болуп калат. Назад чыгабыз. Вообще эле назад. На главный менюдабыз. Настройкага киребиз кайра. Моякта Google деген жер бар. Google'га кирип туруп сервиси устройство деген бар. Искать устройство рядом могу күйүп жүрөт. Ушуну өчүрөсүңөр обязательно. Бул өзүнөн өзү эле айланып бирдекени издей берет. Ушуну өчүрүп коесуңар. Назад чыгабыз. Использование диагностика. Мунун баары Google'га кетет. Муну да өчүрөбүз. Бул да өзүнөн өзү бирдекени издей берет да, айланып элечи. Назад. Подтверждение номера телефона деген. Автоматическое подтверждение номера телефона. Муну да өчүрүп коебуз. Көбүндө күйүк да. Назад. Реклама деген жер бар. Моякта конфиденциальность рекламе. Ушунун астында силерде удалить деп турат. Ошону удалить кылып саласыңар, момундай болуп калат. Рекламаны. Назад. Автозаполнение от Google. Бул меники өчүк. Доступ к номеру телефона. Муну да өчүрөсүңөр. Бул да күйүп жүрөт. Так. Бул жанында да эмне болуп калды? Найти устройство поблизости. Аны өчтү. Өйдө да өчүрбөдүк искать устройство деген. Так. Болду. Биякта болгонун кылдык. Назад чыгабыз. Назад чыккандан кийин могу жерде геолокация деген жер бар. Сервиси геолокацияга киребиз. Мына моякта геолокация в экстренных ситуациях. Могул күйүп жүрөт. Ушуну өчүрөсүңөр. Назад. Оповещение о землетрясениях. Бул да күйүп жүрөт. Муну да өчүрөсүңөр. Точная геолокация. Бул включен бойдон жүрө берсин. Мына включен күйүк. Поиск сетей Wi-Fi. Өчүрөсүңөр муну да. Могу күйүп жүрөт да моякчы. Муну өчүрүп коесуңар. Жана ошондой эле Bluetooth. Муну өчүрүп коесуңар. Поиск устройств Bluetooth. Так, назад чыгабыз. Назад чыккандан кийин моякта эме бар. Система. Меники системада. Биякта для разработчиков деген жер бар. Для разработчиковга киребиз. Кирип туруп. Эми бул эмени билесиңер азыр. Wi-Fi'ди өчүрүп койгончу для разработчиковда. Ограничивать поиск сетей Wi-Fi дегенде ушуну өчүрүп коесуңар. Именно ограничить. Муну Яндекстин приложениясында деле предупреждать этип турат, ушуну өчүр депчи. Буну өчүрөсүңөр. Ылдый түшө беребиз. Ылдый кеттик. Анимация окон деген бар. Анимация окон көбүндө 1де турат. Муну 0.5ке коесуңар. Длительность анимации тоже 0.5ке коесуңар. Анимация переходовду тоже 0.5ке коесуңар. Мына бул үчөөнү 0.5ке коюп чыгасыңар. Монтип кирип эле 0.5ке коюпчу баарын. Именно үчөөнү жакшылап кароолго. Длительность, анимация окон, переходов. Анан эң ылдый түшүп туруп, моякта мондай бар. Полное измерение GNSS дейби, GNSS да могучу, короче. Мону мондай күйгүзүп коесуңар GNSS-ти. Бул өчүп жүрөт көбүндө. Эми назад чыгабыз. Назад чыгып туруп, эмени көрсөттүм полный. Анан приложенияга киребиз. Все приложения кылабыз, показать все телефондо болгон приложения мына. Кереги жоктун баарын монтип кирип туруп эле моякта отключить деген болот. Если кереги жок приложениялар болсо, полный отключитти басып салгыла. Анан моягында момундай бар. Интернетине киргенде фоновый режим, ушуну өчүрөсүңөр. Любой эле, например, любой кереги жок приложение, например, өчүк. Ушу жактан каждый кереги жок приложенияга кирип,
мына даже календарды өчүрүп таштагам, көрдүңөрбү? Могу жерде отключить деген болот. Отключитти басасыңар. Анан могу ылдый жагында хранилище кирип очистить кэш, очистить хранилище кылып туруп, мобильный интернетке киресиңер, фоновый режимде өчүрүп чыгасыңар. Ар бир кереги жок приложениянын баарын ушинтип мояктан моинтип листать этип полный өчүрүп чыгасыңар. Мына даже камера, мына көрдүңөрбү, камерага кирип туруп, мобильный фоновый режимде камерада интернет жейт да, монтип көрдүңөрбү? Ушуну өчүрөсүңөр обязательно. Компас, мобильный трафик көрдүңөрбү? Монун баары күйүп жүрөт фоновый режим. Мен муну уже өчүрүп койгом да. Ушунун баарын өчүрөсүңөр. Мага компастын кереги деле жок да негизи. Баарыбызга эле кереги жок го дейм ал нерсе. Мына монтип даже музыка, вообще кереги жок приложениянын баарын өчүрө бересиңер. Жана ошондой эле момундай главный менюга чыксаңар, мына азыр. Момундай главныйга чыгып туруп, момундай киргенден кийинчи монтип деле эметсеңер болот. Могу менюда приложениялар көрүнүп турат да. Монтип бассаңар, момундай о приложение деген момундай значок менен чыгат, момундайчы, көрдүңөрбү? Ошо о приложениеге кирсеңер эле жанагы жер ачылат, көрдүңөрбү? Мына хранилищеге киресиңер, очистить, очистить кэшти тазалап назад, мобильный интернет и Wi-Fi кирип туруп, фоновый режимде өчүрөсүңөр кереги жок приложениялардан. Ушинтип эле кете бересиңер, короче, полный. Кереги жок приложениянын баарын монтип базып турсаңар, о приложение деген чыгат, хранилищеге очистить кэш, мобильный интернет, фоновый режимдерин өчүрөсүңөр. Только Яндекске разрешение бересиңер. Анан могу жерде мына момундай жер бар да, могу геолокация, көрдүңөрбү? Геолокация, доступ к данному местоположению есть только бир эле приложенияда, менде, көрдүңөрбү? Бирөөнө эле доступ берип койгом, только Яндекске. Мына. Только Яндекске доступ бар менде. Калган баарында жок. Мына сервиси геолокация биякты көрсөттүм полный. Эмнени кандай кылыштым мына. Болду, ушуларды кылып көрсөңөр мекендештер, телефонуңар более-менее жакшы иштеп калат. Батарейкаңар да көпкө жетип калат. Баса, могу ушул настройканын баарын кылгандан кийин могу Wi-Fi менен Bluetooth постоянно күйүп жүрсүн. Мына мен иштеп жүрөм, меники постоянно интернет, Wi-Fi, геолокация само собой. Bluetooth, Wi-Fi'ды постоянно күйгүзүп койсоңор, жана настройкаларды кылып, Wi-Fi, Bluetooth'ты күйгүзүп, анан могу Яндекс.Про менен кирип иштеп жүрө бересиңер. Жана ошондой эле момундай центрга киргенде баарыбыздыкы эле телефон момундай зарядкада сайлуу постоянно. Центрга киргенде могу бир аз катып баштаганда эле зарядкадан суруп койгула. Центрга киргенде именно центрдан чыккандан кийин кайра зарядкага сай боласыңар. Зарядкада сайылып турса дагы телефон тормозит этет мекендештер.